Эртең Жалал Абадта алгачкы эл аралык футболдук беттеш өтөт. Ал 2020-жылдын Азия футбол конфедерациясынын кубогунун алгачкы этабындагы оюндар болуп, Кыргызстандын Нефчи командасы Түркмөнстандын Ахал командасынын футболчулары менен кезигет. Бүгүн оюнга карата акыркы кызуу даярдыктар боюнча маалыматтык жыйын болуп, ага Нефчи командасынын башкы машыктыруучусу Немат Закиров жана команда капитаны Алмаз Маликовдор катышты. Футболчулардын айтымында, бул беттештин айырмачылыгы Нефчи командасы жалпы Кыргызстандын намысын коргоо жоопкерчилиги турарын айтат. Ага карата футболчулардын даярдыктары өз убагында жүргүзүлгөндүгүн, оюн талаасында жеңишти камсыздоо аракеттери көрүлөрүн билдиришти. Эске салсак, Кыргызстандын Нефчи жана Түркмөнстандын Ахал командаларынын оюндары эртең саат 14:00 Жалал Абад шаарындагы Курманбек стадионунда өтөт. Ага карата жергиликтүү бийликте керектелүүчү коопсуздук чараларын көрүп, стадиондо эл аралык деңгээлде өтүүчү футболго даяр. Быйылкы жылы жакшы бир усиление болду. Анан команда жөнүндө айтып кетсем, бизде нападениеде деле, защитада деле эч кандай айтсам, кемчиликтерибиз жок. Кичине алдыга жылжып турган дагы эмелер бар, бирок в целом айтып кетсем, бар жок позицияда бар жок эле жакшы.